Адаттагыдай биздин гуру, биздин спорт чеберибиз армрестлинг боюнча 69-жылкы чемпион, Оскар сыйлыгынын ээси Айс Чес. Саламатсыз Салкын. Маанаңыз жакшыбы? Нагрузка кылалы. Эң негизгиси бул биздин өйдө жагыбызды жылытып алышыбыз керек. Бул деген булчуңдардын өйдө көтөрүп суставтарга кошула турган омурткалар менен жакшы кошулуп нагрузка бере турган көнүгүүлөрдү жазага баштайбыз, Бул негизи мындай подготовительный нагрузка, Алдын ала турган. Дагы өйдөрөөк. Эми колубузду алыстыраак шилтеп, эми чыканак менен кыймыл аракет жасайбыз. Эң негизгиси дем алуу. Дем алууну ичибизден баштайбыз дагы өкпөгө чейин бир мындай чөйчөкчөгө мындай аба толтуруп аткандай кыймыл аракет жасайбыз. Эми астыга. Биз негизи пропеллерге окшоштуруп, самолетко окшоштуруп, уч-куч болуп, кичинекей кезибизди элестетип, эми ошону эле кичине аралаштырма жасайбыз. Толку боюбуз түз эле дем алабыз. Дем алууну мурдубуз менен узартып, башка жака. Дем алганда ашказан менен анан өпкө менен дем алып эки турга бөлүнөт эмеспи? Йога пилатеста көбүнесе кайсыл жагыбыз менен дем алышыбыз керек? Негизи деген йога пилатеста болсо жалаң өйдө жак менен диафрагма менен жасайбыз өпкө менен. Эми колубузду өйдө көтөрөбүз. Эми манжаларды жаап. Йогада болсо негизи дем алуулардын техникалары көп болот. Эң негизгиси бул уджая жана капалабхати. Капалабхати болсо жанакы пресс булчуңдарын кысып туруп, мурдубуз менен жакшы дем алабыз. Мындай кыска дем алуу бул капалабхати. Астыга. Эң сонун өйдө көтөрүлөбүз, дем алабыз, дем чыгарабыз. Дагы өйдөрөөк. Дем алабыз, дем чыгарабыз. Негизи колубузду кайра мындай узартып туруп турсак деле бул жакшы зарядка болот бирок биз аны жасабайбыз. Бүгүн деген кичине башкачараак. Оң бутубузду оң жака шилтейбиз дагы. Манжалар деген негизи асты жакты карап турушу керек. Оң бут болобу же сол бут болобу. И эң негизгиси жана оң бутубузду арткараак тартып, жамбаш булчуңдарын бир линияда жана сөөктөрдү бир линияда кармашыбыз керек. Колубузду өйдө көтөрөбүз. Бул жумшак практикалардын бири. Эң сонун. Эми колубузду астыга, анан артка ылдый түшөбүз. Кайра көтөрүлөбүз. Ылдый түшөбүз, дем алабыз. Дем чыгарабыз, көтөрүлөбүз. Дем алабыз. Негизги сырты жактан аябай жеңил көрүнгөнү менен оң бутубуз жакшы чоюлуп турат. Дагы алды. Бул бутка деле эмес, негизи белге жакшы нагрузка бере турган көнүгүүлөрдүн бири. Астыга. Кармалып калдык. Көтөрүлөбүз акырындык менен. Эми ошол эле көнүгүүнү сол жака. Алмаштырып турабыз, анткени нагрузка негизи жакшы эле булчуңдар кичине чоюлуп жана кармап, катуу кармап калышы мүмкүн. Дем алабыз. Дем чыгарабыз. Биз жана жүгүнүп аткандай, Дем алабыз. Жаш келиндерге жакшы көнүгүү. Айтырганды кичине даярдап атабыз. Ылдый түшүрөбүз. Мен үйлөнмөйт окшойм, Күйөө балдарга, по-моему, 2-3 жолу эле, Жүгүнгөн. ылдый жак. Эми дагы кармалып калалы. Ушул эле позицияда билебиз, сол бутубуз менен артка тартылабыз дагы, жамбаш линиясы бир линияда болуш керек. Көтөрүлөбүз. Бир сызыкчада, Эми ушул эле көнүгүүнү дагы эле, кичине ылдый түшүрүп коебуз. Тизебизди кичине ийебиз дагы, баш манжалардан өткөзбөй, ылдый өтүрөбүз. Эми төшүбүздү астыга жана өзүбүздүн башыбыз менен кичине өйдө чокуга тартылып аткансып. Дем алабыз. Стилинде элеби? Да, колуңузду манжаларыңызды кое алсаңыз деле болот. Муну мудра деп коет. Эң негизгиси биринчи мудралардын бири бул жанакы, кандай десем, билим алуу мудрасы.
Ушинтип алып окусаң жакшыраак окуйсуң. Дем алабыз, өйдө көтөрүлөбүз. Эми кайра түшөбүз. Жок, Окуй. колубузду эле көтөрөбүз, анан кайра кылдый түшөбүз. Азыр сол бутубуз чыңалып атат окшойт, э? Албетте. Туура жасап атамбы? Тизебизди узартабыз дагы, түздөп туруп кайра отурабыз. Отурганда мындай канатыбызды жайып аткандай. Өйдө көтөрүлөбүз. Ылдый отурабыз. Сол бутубуз менен согончокту артка тарткандай кыймыл аракет жасайбыз дагы. Өйдө көтөрүлөбүз. Эми дагы бир ылдый жолу. Эң сонун көтөрүлөлү. Алмаштырабыз. Эң негизгиси билесиз, манжалар астыга. Эгер кишини алыстатсаңыз, силерге жеңилирээк болот. Эгер баары жакшы болсо, бир линияда кармап калышыбыз керек. Дем алабыз. Арткы бут менен астыңкы бир линияда дедиңиз, ошондой? Негизги ооба. Эгер бир линияда мындай баланска кишине мындай күчтүүрөөк кыймыл аракетте. Эгер кишини алыстап койсоңуз, бизге жеңил болот. Ошондуктан кыйналып баратсаңар, кишини алыстатып койсоңуз болот. Отурабыз. Расылдын жакшы көргөн мудралардын бири айтырган. Кимдин жакшы көргөн? Расылды. Менимби? Айтырган болсо, Шаулин болуп калды деди. Мындайбы, э? Албетте, сонун. Эми ылдый жака тартылганда биз колубузду, канатыбызды жаябыз. Өйдө көтөрүлгөндө колубузду ылдыйраак кылабыз. Эми жаябыз, дем алабыз, дем чыгарабыз. Оң бутубуз артка тартып турат. Согончок менен. Бүт арткы булчуңдардын баары чоюлуп турат. Отурабы. Төшүбүз астыга сол бутубуз жамбаш булчуңдар менен артка тартырып бир линияда калгандай кыймыл аракет. Ошондугу менен мындай, кандай десем, кыйыныраагы ушул жактан тартылат. Эң сонун. Эми ылдый жакта калалы дагы кичине дем алып туралы. 1-2 цикл дем алуусу, 1 цикл дем алуу жана дем чыгаруу. Өйдө көтөрүлөбүз. Эң сонун. Эми астыга карайбыз дагы. Акырындык менен көнүгүүлөргө колубузду кошуп койсок эле кичине башкача булчуңдарды кармап, кичине кандай десем, тереңиде булчуңдарды чыңалдырат экенбиз. Астыга отурабыз дагы, оң бутубузду кичине артка тартып, колубузду коюп, сол колубуз менен оң жакка тартылабыз. Негизгиси төшөйдө, ошондуктан бул чыканак менен кичине кандай десем, жөлөк катары колдонобуз. Өйдө көтөрүлөбүз дагы, эми сол жакка. Бүгүнкү көнүгүүлөр мындай кандай десем, биге окшошуп калды. Дем алабыз. Виняса флоу йога багыттарына окшош да. Көтөрүлөбүз. Эгер йога окшоштуруп бирөө бийлеп атса, ошо виняса флоу деп ойлосоңуз деле болот. Көтөрүлөбүз. Өйдө жакка төш менен. Көтөрүлөбүз. Негизи йога пилатес арыктоого аябай жардам берет деп айтып атпайсызбы? Албетте. Мисалы, жыйынтыкты канча убакыт аралыкта? Негизи бир айда эле. 2-1 айда. 2-1 айда. 2-1 ай дегенде биз йога пилатес менен алектенип эле гана арыктай алабызбы, же болбосо тамак ашка дагы? Тамак ашка көңүл бурушубуз керек, анткени ичибиздеги жана ашказан жакшы иштеп, жана метаболизм дагы кандай десем, мындай чоңое баштайт дагы, ошондуктан биздин тамак ичкенибизди каалап турушубуз керек да, балким. Ошондуктан кичине өзүбүздү токтотуп, ПП кандай десем, правильное питание деп коет го. Туура дем алсаңар, жана туура тамактануу. Туура тамактануу. Албетте, ошо менен кыймыл аракетти кошуп койсоңуз, жыйынтык батыраак болот. Эми оң бутубузду кичине өйдө көтөрөбүз дагы, сол жакка коюп отурабыз. Өйдө көтөрөбүз, кайра коебуз. Кичине кыйындыгы кичине мындай жөн эле шилтеп кетпей, өйдө жакка мындай. Кандай десем, сумайистерге окшошуп калышы мүмкүн. Өйдө жакка жана ылдый, өйдө жакка. Дем алабыз. Эң сонун. Дагы бир жолу. Анткени астыда карап атканда жөн эле бутубузду алып аткандай көрүнүп калышы мүмкүн. Биз ошондуктан өйдө көтөрөбүз жана ылдый түшүрөбүз. Эң сонун, эми сол бутубуз менен. Байкаштырып көрүңүздөр. Сол бутубуз менен кичине кыйыныраак болушу мүмкүн. Ооба, мындай
тең салмактуулукту сактай албай жатам да. Анткени бул функционалдык сколиоз нагрузкалар болуп калышы мүмкүн. Анткени деген биз оң бут менен көп кыймыл аракет жасайт экенбиз. А сол бутка биз кандай десем, жөлөнөт экенбиз, таянат экенбиз. Бутубузду шилтеп коелу. Эми астыга тизелейбиз. Тизелейбиз дегенде эле жүрөк булк этишет. Жок, бул азыркы көнүгүү жакшы бел булчуңдарына жана умурткаларына кандай десем, структура катары кармап турган көнүгүүлөрдүн бири. Муну кош бойлуу болобу же протрузия грыжа барбы, баары жаза алса болот. Астыга түшөбүз дагы. Бутубузду кичине жамбаш сөөктүн линиясына коебуз. Астыны карайбыз дагы. Эми оң колубуз менен сол бутубузду артка тартабыз. Оң колубузду астыга, сол бутубузду артка. Эң сонун алмаштырабыз. Пресс катуу. Белди көп ийбейбиз. Белди дагы катуу кармап турабыз. Күчтүү булчуңдар менен. Эң сонун дем алабыз. Эми ошо оң бутубуз менен, оң жактан, оң колубуз менен сол бутубузду кандай десем, ылдый жактан кармагандай кыймыл аракет жасайбыз. Дем алабыз колду астыга. Карматабыз. Дем алабыз. Тартылабыз. Дем алабыз. Кошкондо биз бүкүрөйгөндөй кыймыл аракет жасайбыз. Астыга алмаштырабыз. Сол колубуз, оң бутубуз. Чогуу. Эң сонун бүкүрөйөбүз. Бүкүрөйөбүз десе кичине кызыктыраак угулат экен. Астыга. Түшүнүктүү да баарыбызга. Эң түшүнүктүү. Жөнөкөй жана түшүнүктүү. Астыга. Эң сонун. Эми бутубузду коебуз дагы. Акырындык менен ошол эле позицияны өйдө жактан кошуп коебуз. Болгондой. Машыккандар эми айтып турган эмес, мен тердей береме? Эң сонун, анткени бул токсина шлактардын чыгышына дагы жакшы жардам бере турган көнүгүүлөр. Албетте тердеп туруш керек. Зат алмашуу. Оң колубуз менен сол бутубузду кармайбыз дагы, кичине бутубузду тарткандай кыймыл аракет. Эң сонун. Төш булчуңдары, ийни булчуңдары, бут булчуңдары бүт кошулат. Анан баланс. Алмаштырабыз. Бул көнүгүүдө жада калса пресс да кармалып турат жакшы. Көтөрүлөбүз. Дем алабыз. Концентрация астыбызда кыймылдабаган буюмду карап турсаңыз, сиз кулабайсыз. Эң сонун. Эми кичине күчтөтөбүз. Ушул эле көнүгүүнү. Күчтүсү эмес беле. Ушул эле көнүгүүнү оң жактан жасасак, кичине бизге кандай десем, жагымдуураак болот го дейм да булчуңдарга. Оң кол менен оң бут. Оң бут. Оң кол кармайт, Бул баланска аябай жакшы. Тең салмактуулук жок го бизде. Ошон үчүн бизди балансты жакшы кармап туруш керек да, өйдө көтөрөбүз. Дем алабыз. Дагы кичине. Жок, чын эле. Эң сонун. Эми сол жакка. Анткени сол жактан балким аябай жакшы көрүнөт болуш керек дейм да. Байкап көрөйүнчү. Байкап көрсөңөр, оң жак бизди жакшы кармап турат. Чын эле. Оң жак жакшыраак кармайт. Ошондуктан бир жакты биз бир жак булчуңдарды аябай көп кыйнап коет экенбиз дагы, сол жакты биз кичине кыйнабайт экенбиз. Астыга. Эң негизгиси жамбаш булчуңдарга отургузуп, башыбызды ылдый тартып, дем алабыз. Астыга. Кичине ушул эле позициядан чоюла турган жакшы көнүгүү бар. Төш булчуңдары жана бел булчуңдарын чоюга. Эң эле сонун астыга тартабыз. Астыга. Жамбаш булчуңдары артка жана өйдөгө. Эми кичине манжаларды өйдө мындай тарткансып, колубузду көтөрүп алсак, анан акырындык менен ылдый төш булчуңдарын коебуз. Эң сонун. Өйдө көтөрүлөбүз. Дагы бир жолу. Эң сонун. Астыга. Акырындык менен туруп ушул эртең мененки көнүгүүлөрдү эң чоюу менен бүтүрүп койсок, жакшы болот деп ойлойм.
Чоң рахмат сизге. Адаттагыдай эле таң эрте таң шола жана утра лайф берүүлөрүнө келип, ушундай сонун көнүгүүлөрүңүз менен бизди кубандырып жүрө бериңиз. Биз таңкы көнүгүүбүздү ушу менен жыйынтыктайбыз. Ал эми биздин эфир босулана берет. Айсалкынга чоң рахмат.